Урматтуу Алмаз Акынжанович, сиздин өзүңүзгө белгилүү болгондой, Кара Суу району эң чоң район. Биринчиден ыраазычылык айтабыз ушул министрлер кабинетине, Минфинге ушул былтыркы жылы көргөзгөн каржылык үчүн. Азыркы күндө 5 мектепте стройка жүрүп атат. Алардын бирөөсү могул 30 адыр айыл өкмөтүндө Жаңгызыл Суу айылында октябрдын 70 жылдыгы мектебин майдын аягына окуу корпусун ачууга пландаштырган элек. Ошол кандай болуп атат? Ошондой эле 30 адыр айыл өкмөтүндө Кара Дөбө айылындагы Мамасал Тешебаев мектебинин каржылануусу токтоп калды. Быйылкы жылкыга ушул мектептерди дагы көбүрөөк көңүл буруп бүтүрсөк, ошол эле Жаңарак айыл өкмөтүнүн Таш Арык айылындагы Каныбек Абдылдаев орто мектеби, Сары Колот айылындагы Насирдин Исанов орто мектеби, ошондой эле Жоош айыл өкмөтүндөгү Зарбалик орто мектеби. Ушул мектептердин каржылануусун бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Ошондой эле экинчи маселе, бул жерде мен буга чейин бир топ жолу айтып, жанагы Ош-Бишкек жолундагы шаарга киребештеги Т образка боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Эргешев менен отурум болгон, губернатор, аким, мэра менен жалпы бир келишимге келгенбиз. Алар уже сметаларын иштеп чыгып, алгылыктуу иштер башталганы турган. Ошого эми протоколдук тапшырма берсеңиз, Нурлан Асанбекович, сиз дагы көзөмөлүңүзгө алып жардам берсеңиз, бул жерде могул убакытты кетирбей, болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып туруп, биринчи кезекте биринчи транш менен финансированияны баштасак, азыркы күндө жөнөкөй жеке айыл өкмөттүн негизиндеги башталган менен уже канчалаган машиналар жүрүп баштады. Ошого эми тез аранын ичинде бир аракет кылып, биргеликте ошого жардам берсеңиз.